Музыка телеканалын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Музлайф программасы старт алды. Алдыда бир саат бою сиздерди жагымдуу музыка жана кызыктуу маек ортоктош болосуздар. Бүгүнкү биздин конокто маданияттын мыкты кызматкери Топчубай Айтмаматов конокко келип калды. Алгач биз коногубуздун жагымдуу музыкалык чыгармасы менен эфирибизди баштап алсак. Дал ошол чыгарманы Ордолуу Ош шаарынан атайын биздин студияга келип калган коногубуз менен кененирээк тааныштырып өтсөм, жогоруда айткандай ырчы обончу маданияттын мыкты кызматкери саламатсызбы агай, куш келиптирсиз. Саламатчылык, кушубак болсун. Иштериңерге ийгилик каалайм, чакырганыңарга рахмат. Ордолуу Ош шаарынан келип калыптырсыз. Самолет менен келдиңизби же жол жүрүп келдиңизби? Чынын айтканда такси менен эле келдим. Себеби биздин кыргыз жерибиз өтө кооз. Ушул Жалал-Абадтан бери Ташкөмүр, Каракөл, Токтогулдарды басып, Төө ашууларды ашып келдим. Келгениме ыраазычылык билдирем сиздерге. Анткени чыгармачыл инсандарды чакырып дайыма колдоп жүрөсүздөр.
музыка каналына биз дайыма ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз агай, алгач өзүңүздүн чыгармачылык жолуңуз тууралуу айтып берсеңиз, канчанчы жылы баштап калгансыз? Чыгармачылыкка болгон кызыгыңыз канча жаштан баштап бойгонду? Чыгармачылык жолум бул бала кезден эле мектепте окуган мезгилде байкалган. Атам мага кичинекей аккордеон сатып алып берген эле. Ошол аккордеонду ойноп, биздин кошуна агабыз, Ысак деген агабыз Ибрагим Жунусовдун Алтын апа деген ырын үйрөткөн. Ошол ырды үйрөнүп алып, анан башка Чубак Сатаевдин ырларын үйрөндүм, Бекбор Биевдин, Ырысбайдын ырларын ырдап, ошентип анан мектепте бир аз талантым башталды. Мектептин майрамдарын ырдап жүрдүм. Андан кийин 9-класста аяктаганда Оштогу педагогикалык окуу жайына музыка бөлүмүнө тапшырып келдим. Ал жерде дагы эми мугалим болуп иштеген Райла деген эжем бар эле, биздин айылдан болот экен. Менин ырларымды бир ал күндөрдө мындай магнитофон болчу. Ошол кассетага бир ырдадым эле, ушул баланы мага чакыргыла деп, анан Райла эжем мени окууга өткөрүп, музыкалык окуу жайды ошол жерде бүтүрүп, окуу жайда окуп жаткан кезде Апакемди эскерем деген ырларымды жазып, аз да болсо элге ушул таанылдык мезгилинде. Бул 1991 жылдан башталды десем болот, студенттик күндөрүбүз. Ошондо жалпысынан чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө 30 жылдын жүзү болуп калыптыр, э? Анан атам аккордеон сатып алып берди деп калдыңыз. Ошондогу сезимдерди эстеп айтып берсеңиз. Эми чынында ата эне бул баласына бардык жакшылыктарды каалайт экен. Аны биз мына ата болуп билип отурабыз. Атам ушул балам ырдаганды үйрөнүп алса, аккордеон ойноп, кийин өзүн турмушта бакса, үй бүлөсүн бакса деген экен. Ошол музыка дүйнөсүндө музыка ыр менен бактылуу болдук, окууну бүттүк. Сүйүүбүздү таптык десек болот. Авир таптык, дос ашырдык. Атама рахмат айтамын. Эми чынын айтканда ата эне балам көрсүн, балам билсин дейт экен. Эл оозуна алынып калган чыгармаларыңыздын тарыхы менен бөлүшүп кетпесеңиз болбойт. Анткени жогоруда айтып калдыңыз, апалар тууралуу ырларды чыгарып калдым деп. Ошол бир чыгармаңыздын тарыхына кененирээк токтолсоңуз. Апакемди эскерим деген ыр менен 1996 жылы Жаштык деген группа түзүп, ушул ыр менен биринчи жолу чыкканбыз. Ал ырдын баяны мен 8-класста окуганда апам өтүп кетти. Анан 1 жылдан кийин 9-дун базасында окууга тапшырдым. Ал жерде апамдын көп максаттары ишке ашпай калган күндөрүн эстеп, анан апама деп ыр жаздым. Сөздөрүн деле өзүм жазган элем. Анан ырларым элге кассет аркылуу таркап, анан Топчубай деген ырчы бар экен деп эл мени ушундай колдоп калышты. Апакем менен кошо Айзирегим, Кош болсулу Айпери, Атакем, Гүлмира кыз, көптөгөн ырларым мындай бир альбом болуп чыккан. Анан ушул Бишкекке келип көп концерт коюп кеткен күндөр болду. Кыргызстанды көп тегерендик. Андан коңшу мамлекеттерге Өзбекстан, Тажикстан, Россияларга концерт коюп бардык. Кытайлык кыргыздарга барган күндөрүбүз болду. Анан эми чыгармачылык жол тез эле 30 жыл өтүп кетиптир. 30 жылда ушу элге мен ыраазычылык билдирем, анткени эл бизди колдоп, анан биз ырчы болдук. Эмне үчүн ырдабай калды деген дагы элде ой болушу мүмкүн. Эми үй бүлөлүү болгон учурлар болду, анан балдарым жаш болуп, бир аз тыныгуу болгон күндөр болду. Чоң концерт бербесем дагы тойлордо ырдап жүрдүм. Эми балдарыңыз чоңоюп, чыгармачылыкка кайрадан киришип баштаптырсыз, башкача айтканда. Ооба. Урматтуу телегөрүүчүлөр, 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна арналган улуттук оюн аталган Тогуз коргоол боюнча видеороликке назар салыңыздар. Тогуз коргоол кыргыз элинин байыркы, логикалык жана математикалык жөндөмдү өстүрүүчү улуттук интеллектуалдык оюну. Ал 18 уячалуу тактайда 162 коргоол менен ойнотулат. Максаты ата-андашынан көп коргоол топтоо. Оюн стратегиялык ой жүгүртүүнү талап кылат.
жана учурда мектеп программасына киргизилген. Оюндун негизги өзгөчөлүктөрү: эки оюнчунун ар биринде 9дан уяча жана 1ден казан болот. Башында ар бир уяга 9дан коргоол салынып, жалпы 162 коргоол колдонулат. Максаты ата-андашынын коргоолдорун өз казанына көп чогултуу, жеңиш үчүн 82 же андан көп коргоол топтоо зарыл. Жүрүш жасоо: оюнчулар кезектешип, өз уясындагы коргоолдорду оң тарапты көздөй бирден таштап жүрүшөт. Эгер акыркы коргоол ата-андашынын уясына түшүп, ал жердеги коргоолдордун саны жуп болсо, ал коргоолдор утуп алган оюнчунун казанына түшөт. Туз алуу: эгер акыркы коргоол ата-андашынын уясына түшүп, ал жердеги коргоолдордун саны 3кө жетсе, ал уя туз деп аталып, ал уяга түшкөн баардык коргоолдор ошол оюнчунун казанына кетет. Жеңүүчүнү аныктоо: 82 же андан көп коргоол топтогон тарап жеңүүчү болот. 81 коргоолдон болсо, оюн тең чыгуу менен аяктайт. Жогоруда айтып калбадыңызбы, эми балдарым чоңойду, чыгармачылыкка кайрадан киришсем болот деп. Алгачкы кадамдарыңыз кандай болуп жатат? Алгачкы кадамдарым, чынын айтканда, үйдө 2 кыз 1 уулум бар. Келинчегим дагы мен чыгармачылыгымды колдойт. Сиз ырдаңыз, эми мына балдар чоңоюп калды, бардык шартты түзүп алдыңыз деп алар өтө катуу мага тапшырма берип жөнөтүштү. Досторум деген жаңыр жаздым. Бул достукка бекем болгон менин өтө жакшы досторум бар. Алар дайыма мени колдоп келет. Кыргызстаныбыз өтө кооз экендиги баарыбызга белгилүү. Кыргызстаным деген жаңы чыгарма жаздым. Беш болуш Матисаковдун сөзүнө жазылган "Ай чырай ажарыңа багынайын" деген дагы бир жаңыр жаратып келдим. Мындайча айтканда, жаңы ырым сиздердин алдыңыздарга мен жаңы көйнөк кийгендей эле сүйүнүп отурам. Кудай кааласа көп келип турам сиздерге. Ошол жерден ошол суроону кошуп кетпесем болбойт. Убакыт өткөн сайын чыгармачылыктагы ырларга болгон табит өзгөрөт бекен? Ошону сиз байкадыңызбы? Чынында ар бир күндүн өзүнүн угарманы, ар бир күндүн өзүнүн ырчысы бар. Себеби биздин мезгилдеги ырдаган ырлар жаштарга жакпай да калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул жаштардын табитине ылайыктуу, элибиздин аң сезимине ылайыктуу тексттер менен жазып келдим. Мисалы, Беш болуш Матисаковдун ырына жазылган ырымды бир куплет ырдап берсем, сөздөрү дагы жакшы экен. Ай чырай ажарыңа багынайын, ай тумар мончок болуп тагылайын, ай жамал назик сулуу ак жүзүңдөн, ай малабай шоладай чагылайын, шыңгырабай булактай агылайын, шыбырап арзу айтып жагынайын, күчтөнүп күүгө салып сезимдерди, күлкүсүн угузайын дарыянын, күлкүсүн угузайын дарыянын. Эч бир жан тең келбеген чыргалымсың, элеген жүрөгүмдө сырларымсың. Эх жаным, эң бактылуу мен окшоймун, эркеси эргүү берген ырларымдын, эркеси эргүү берген ырларымдын. Сонун чыгарма болду деп жаңылбай айта алам. Анткени сөздөрүндө дагы мааниси аябай терең жана тарбиялык мааниси да жакшы деп айтсак болот. Чыгармачылыктан сырткары эмнелер менен алектиңиз? Эми чыгармачылык менен кошо десем дагы болот. Оштогу номер 71 балдар бакчасында дагы музыка мугалими болуп иштейм. Балдарды аккордеон менен ырдатам. Балдар менен иштөө мен үчүн өтө бакыт десем болот. Анткени балдар агай деп келип, баардыгы ороп, ушундай жакшы көрүшөт. Аларды көрсөм сүйүнөм. Ушундай бала бакыт экенин, шириндигин ушу садиктен байкадым. Жөн эле аларды жакшы көрүп калбастан балдар жөнүндө дагы ыр жаздым. Эгер уруксат берсең, бир куплет ырдап берейин, а?
бала ширин экенин мына балалуу болуп билип отурабыз. Балдар бакчасына ылайыктуу деп бир ыр жаздым эле, балалык деген. Балким ушул ырым жаккан болсо балдарга үйрөтүп коюңуздар. Кол чабуулар. Хоп. Эй, хоп. Апам мени жакшы көрөт, күндө бетимден өбөт. Атам мени жакшы көрөт, аркасына көтөрөт. Балалык, балалык, ойноп алалык. Балалык, балалык, ойноп алалык. Балалык, балалык, ойноп алалык. Балалык, балалык, ойноп алалык. Хоп! Эй! Эртең менен барамын, бакчага шашыла, тосуп алат эжекем татына. Балалык, балалык, ойноп алалык. Балалык, балалык, ойноп күлүп алалык. Балалык, балалык, ойноп алалык. Балалык, балалык, ойноп алалык. Бул чыгармаңыз бала бакчадагы балдар тизилип алып хор ырдайт го, ошолорго окшошуп кетет экен, Ошол ошентип ырдап жүрсө керек. Балдар жаттоосуна ылайыктуу тексттерин деле оңой эле жазып койдум эле. Апам мени жакшы көрөт, күндө бетимден өбөт. Атам мени жакшы көрөт, аркасына көтөрөт. Балалык, балалык, ойноп алалык. Ар бир балаңыз менен барамын, бакчага шашыла, тосуп алат эжекем татына. Балалык, балалык, ойноп алалык деп оңоюраак кылып жаздым эле, жаш балдар жаттаганга ылайыктуу болсун деп. ырдап жүрүшсө керек, бала бакчада. Садикте ушинтип деп бийлеп ырдап калышат. Анан өзүңүз азыр чыгармаларыңызды катарынан аткарып келе жатасыз да, ошол чыгармалардын арасынан өзүңүзгө аябай жүрөгүңүзгө жакын болгон чыгармаңыз кайсы? Жогоруда ата-эне жөнүндө айтып берсем деп калдыңыз. Мен дайыма ырларымда ата-эне жөнүндө ырдагым келет. Менин ырларым менен жаш өспүрүмдөр ата-эненин эмгегин, ата-эненин балага болгон мээримдүүлүгүн байкасын дейм. Ата-эне баласы кыйын бала болсо, ата-эне баласы жакшы окуса, ата-эне сүйүнөт экен. Ошондуктан ырларымдын ичинен эң алдыңкысы болгон Апакемди эскерем деген ырымды ырдап берейин. Урматтуу апалар, бактыбызга бар болуңуздар. Апама деген ырым сиздерге белек болсун. Мен ушул даражага жеткирип чоңойтуп, бирок максатына жетпей бул дүйнөдөн өтүп кеткен Апакемдин жаркын элесине ушул ырымды арнаймын. Жаш кезимде өстүрдүң го кастарлар, эркелетип окутам деп каскастан, эркелеттим айланайын уулум деп, мен уулумдон көтөрөйүн уулум деп, мен уулумдон көтөрөйүн кызым деп. Апакем, апакем, кадырлуусуң дайым сен.
Егер hazır sen bolsun, ak sütüңдү aktar elem hazır men. Hem ne kılam ne kılam, arga tappay men turam. Jayыңыз jannattan bolsun de, argam jokto tileymin men Kudaydan. Apa деген ушунчалык ыйык белең элесиңди жүрөгүмө сактап келең. Чын эле мен айтпаймынбы мындан ары, dünödögü ıyık sözdü apa degen. Dünödögü asıl sözdü apa degen. Apa degen. Erkeletken ündörüңdü sagындым, сагынычка чыдай албай кайгырдым. Билесиңби сезесиңби апакем, өз балаңдын бир сен үчүн кайгысын. Görбөйсүң сен таңдын жаңы атканын, көрбөйсүң го бай чечеке гүлүн ачканын. Көрө албадым эр жеткенин уулуңду, ne berendi жаңы тамтың басқаны, ne berendi enекелеп айтканы. Апакем, апакем, кадырлуусуң дайым сен. Егер азыр сен болсоң, ак сүтүңдү актар элем азыр мен. Hem ne kılam ne kılam, arga tappay men turam. Jayыңыз jannattan bolsun de, argam jokto tileymin men Kudaydan. Argam jokto men tileymin Kudaydan. Argam jokto tileymin men Kudaydan. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп ишенебиз. Балким экранын артында көрүүчүлөр көзүнө жаш алды деп да ойлосок болот. Анткени бул чыгарма аябай мен бул жакта отуруп аябай ыягым келип кетти да. Сизди эми түшүнүп турам. Келиңиз эми ошол чыгармачылыктагы эң оор жана эң бактылуу күндөрүңүздү эстеп айтып берсеңиз. Бул ыр өтө мен үчүн дагы эл үчүн дагы укканга бир аз оор. Ырдабай калсам Топчубай апаке деген ырын ырдабады, апасын унутуп калган окшойт деген ойдо калат.
Ошондуктан менин алтын апаларым, апам бизди жашында эле таштап кеткен, бирок элге бала кылып таштап кетиптир. Кайсыл жерге барсам, о, Топчубай уулубуз келиптир, апама деп ырдаган бала деп, Кыргызстандын бардык жеринде эле ушул апама деген ыр менен тосуп алып, ал эмес Россияда концерт койсок дагы апакем деп ырдаган бала деп эл колдоп келет. Мен жаштарга айтат элем, апа, апо деген сөздү барктагыла, апасы барлар апаларды көп жыттап алгыла, анткени апа, ата деген сөз бул дүйнөдөгү биздин эң бир коногубуз экен. Алар узак жашаганын айта албайбыз, аларды сүйүнтүп калалы, эркелеп алалы, жыттап алалы. Өмүрүңүздөр узун болсун, апалар. Жаш ырчыларга кандай кеңеш берет элеңиз? Сиз Жаш ырчыларга айтат элем, ыр дүйнөсүндө силер ушул кесиптин ээси болсоңор, силер бактылуусуңар. Анткени Кудайым көп адамга бербеген өнөрдү силерге берди. Ушул өнөрдү барктап, таңтап алгыла. Келген элге дагы жакшы мамиледе болгула. Жакшы инсан экен, жакшы ырчы экен деген ойдо калсын. Дайыма аракет кылгыла. Бул чыгармачылык көптөгөн аракетти талап кылат. Көбүрөөк аракет кылып элге таанылган кыргыздын эрке баласы болуп жүрө бергиле. биз дагы бир жагымдуу клипке көңүл буралы, андан соң эфирибизди улантабыз.
өмүрүңүздүн 30 жылын чыгармачылыкка арнаптырсыз. Анан артка карап көз чаптырсаңыз, кайсыл жумушту кайрадан мындан да жакшы аткармакмын демексиз. Ал эми кайсы сиздин буга чейин кылган иштериңизге болобу сыймыктануу менен эскересиз? Күн деген, убакыт деген өтө тез өткөндүгүн мен жаштарга айтат элем. Жаштар ырчылык кесипти тандаган болсоңор өтө катуу аракет кылып, ар бир ырды клибин жазып, концерттерди берип аракет кылгыла. Менин катачылыгым Бишкекке көчүп келип, ушул жерде жашап калбагандыгым болду, дагы эле келем деген ойлорум болуп атат. Ошто жашайбыз азыркы күндө, балдарым да ушул жакта окуп калышты. Мезгилинде Кубик Калыков мындай деген эле, Топчубай мен базар коргондо да дагы үйүм бар. Ошол жерде жашасам дагы мага ушунчалык шарт түзүлөт. Бирок мен Бишкекти тандадым. Сен жашсың, Бишкекке келип отурукташып, ушул жерде чыгармачылыкка өтө ыңгайлуу шарттар бар. Келип ырда деп айткан эле. Бирок биз жаштык кылдык, бир аз шартыбыз туура келбей калып, Ошко кетип калып, Бишкекке келбей калдык. Эми Бишкекте жашаган менен Ошто жашагандын айырмасы, Бишкек биздин борборубуз, чыгармачылыкка ыңгайлуу. Бул жерде өтө бир чоң акындар, көп чоң композиторлор, ырчылар бар. Алар менен иштешкенге болот. Анан эми мен дагы эле максат коюп бир жакын күндөрдө Бишкекке толук келип алсам деген ойлор болуп атат. Эми сиздер чакырып турсаңыздар, мен буйруса келем, Кудай кааласа. Анан сыймыктанган учуруңуз? Сыймыктанган учурум, мен бир жөнөкөй айылдын баласы болсом, анан чоң сахналарда ырдасам, элдер мени кол чаап тосуп алганы мен үчүн чексиз сыймык. Элибизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ушунчалык мени колдоп, кайсыл жерде болсо дагы ырларымды угуп, азыркы жаштардын сөзү менен айтканда өтө мындай жакшы комментарийлерди берип, интернеттен дагы колдоп атасыздар. Рахмат айтам. Буйруса, мен дагы сиздер үчүн кызмат кылам. Ардактуу көрүүчүлөр, 6-чы көчмөндөр оюнуна арналган күрөш боюнча видео роликке көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы эң ири мелдеш көчмөндөрдүн улуу күрөшү. Ал көчмөн элдердин бириктирилген бел кур күрөшү. Бел кур күрөшү эң байыркы күрөш түрлөрүнүн бири. Ал дүйнөнүн көптөгөн элдеринин маданиятында кездешет. Эки баатыр күч сынашып, эпчилдик жана чыдамкайлык боюнча атаандашкан күрөш тууралуу сүрөттөмөлөр көптөгөн элдердин байыркы китептеринде жана эпостарында кездешет. Көчмөндөрдүн улуу күрөшүнүн эрежелери өтө жөнөкөй, калыстардын кийлигишүүсү минималдуу деңгээлде. Күрөштө негизги бир гана талап бар. Жеңишке жетүү үчүн атаандашты жерге ыргытуу керек. Эч кандай упай же бал эсептелбейт. Ошондуктан бул мелдештер таза жана адилет кармаштарды өткөрүүгө, абсолюттук жеңүүчүнү аныктоого мүмкүндүк берет. Көчмөндөрдүн улуу күрөшү салмак категорияларына бөлүнбөй өткөрүлөт. Көчмөндөрдүн улуу күрөшүнө башка күрөш түрлөрүндө жеңишке жетишкен балбандар гана катышат. Алар мелдештерде өз элин, өлкөсүн жана өзүнүн күрөш түрүн көрсөтүшөт. Маектин жүрүшүндө чыгармачылыгыңыз тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Үй бүлөңүз жөнүндө билдик. Жакынкы арада жеке концерт коем деп калдыңыз. Кайсы айда болот, кайсыл жакта болот? Келиңиз, өзүңүздөн уксак. Чыгармачылыкка катуу аракет кылдым десем болот. Анткени мен үй бүлөм колдоп турганда мен бардык чыгармачылыктын суроолоруна жооп берем деген ойдомун. Анткени жаңы ырларды жаздым. Аз да болсо элдин колдоосуна ээ болуп ырдап жүрдүк. Эми элдин суроосу дагы ырдап чыксаң дагы көрөлү чоң сахнадан деген суроолор болуп атат. Анан Москва шаарында ушул июль айынын 25-26-сында атайын чай концерт уюштурдук. Аны ошол жактан Эрлан деген менин үкөм атайын бизди чакырып ошол жака концертибизди уюштуруп берип атат. Ал жактагы мекендештер биздин жаштыгыбыздагы жаштар азыр ошол жакта иштешет экен. Биздин ырларды угуп чоңойгонбуз, келгиле деп чакыруу болду. Буюрса ошол жака аттанып барабыз. Анан Москва менен эле чектелип калбастан
Россиянын башка шаарларына барабыз деген ойлорубуз бар. Анан Ошко, Бишкекке, Кыргызстандын 7 дубанына барсам деген жакшы максаттарды алдыга койдум. Элибиз колдоп турса, биз ырдагынга даярбыз. Концерт деп калбадыңызбы? Концерт коюунун алдында турсаңыз, анда жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп жаткан турбайсыз да? Ооба. Канча чыгарманын үстүндө иштеп жатасыз? Клип тарттырып жатасызбы же? Концертке жана айтып өткөндөй досторум деген чыгармам ошол Москвадагы досторума арналды, айылдык досторго арналды. Кыргызстаным, Айчырай ажарыңа багынайын, ай болуп чыга кел мен барганда деген ырым. Балама деген дагы бир жаңыр жазган элем, ошол ырларым жаңырат. Анткени мекендештердин көз алдына биздин Кыргызстандыбыздын кооздугун көрсөтөйүн деген ойдо Кыргызстанымды ырдаганы баратам. Ушул менин алдыдагы жаңылыктарым. Чыгармачылыкта канча чыгарма таптыңыз өзүңүзгө? Анан жаштарга мен сиздин чыгармаңызды ырдасам болобу деп сиздерге кайрылгандар болсо керек. Канча чыгармаңызды башка ырчылар ырдап жүрөт? Менин чыгармачылыгымда көптөгөн ырларды жаздым десем болот. Көпчүлүк темасы ата-эне жөнүндө болду, ата мекен, достор жөнүндө, сүйүү жөнүндө. Бир сөз менен айтканда 1996 жылдан 2004 жылга чейин концерттерими берип, жылда жаштык деген группам бар эле. Альбом чыгарып, элге кызмат кылып жүрдүк. 40тан ашуун ырларым бар экен. Анан эми жаштарга айтат элем, менин ырларымды бир атайын интернеттен карап, угуп, жаккан ырларды ырдап жүрсөңөр, менин ырларымды жаштар ырдаса, мен кубанат элем. Ырды угунчулар эл ырдасын деп жазат. Ошондуктан эми учурдан пайдаланып жаштарга айтарым, ырдап жүргүлө, ырларым уккула деген оюм бар. Келиңиз, анда биз жаңымдуу бир клипке кезек берели, андан соң маегибизди улантабыз. Boş yürümez gelin, her bir günün kaderin sen bugün.
Сиз жогоруда айтып калдыңыз, ырдын сөзүн дагы обон да жазам депчи. Балким башка ырчылар сизге сөзүн көтөрүп, текстти көтөрүп келгендер болобу? Обон чыгарып берсеңиз деп. Ошондой обон жараттыңызбы? Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Эми көп жаштар мага жолугат, бир студияга кирсем, бир кыз ата жөнүндө текстти кармап отуруптур. Атам өтүп кеткен эле, ушул обонду жаза албай атам дейт. Анан эми кайгылуу ыр жазуу боюнча биздин башыбыздан өттү да, жүрөгүбүздө көбүрөөк ошондой ноталар бар. Анан ошол кызыбызга дагы мындай ырдап берсем жагып калды. Анан айттым, мен автор экеним айтпай эле ырдап жүргүлө, силерге ушул ыр белек болсун деп. Анан ал кыз дагы ыраазы болуп, продюсери бар экен, ал дагы ыраазы болуп, сүйүнүп калышты. Андан сырткары Айтурган Эрмекова деген Ошто дагы бир ырчы кызыбыз бар, белгилүү ырчы кыз. Той, той, той болсун, достору ойносун деп той ырларын ырдап жүрөт. Андан сырткары дагы Апама деген ырымды сураган балдар болуп атат. Айзирегим деген ырыңызды мен ырдап жүрөйүн, атайын өтө сонун кылып аранжировка кылып ырдайын деген дагы ырчы балдар болуп атат. Эми айтат элем, дагы эле кайталап, ырды жаштар ырдасын деп жазабыз. Ырдагыла. Дагы жаңыр жазып бергенге даярмын. Эгер өздөрүнүн колунда бир жакшы, өздөрүнө жаккан текст болсо, аракет кылат элем жаштарга ылайыктуу дагы ыр жазганга. Сөзүңүзгө аралжы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна арналган чакан роликке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Учурда кандай долбоорлордун үстүндө иштеп жатасыз? Учурда биринчи эле эми чыгармачылыктын долбоору десем болот, жаңы ырлардын үстүндө. Мурдага караганда тексттерди дагы өтө маанилүү текст тандаганга аракет кылып атам. Анан клип тартканга аракет кылып атам. Ошо жана Кыргызстаным, досторум деген ырга клибин тартабыз, буюрса. Албетте музыка каналдын колдоосу менен десем болот. Ошол максаттар ишке ашсын деп тилеп атам Кудайдан. Анан бул чыгармачылык жолуңузда кызыктуу, ошондой эле учурда эстей калган күндөр болуш керек. Ошол боюнча эстеп айтып берсеңиз. Кызыктуу окуя десем дагы болот. Биринчи жолу Бишкекте спорт ордосунда бир концертке катышканмын. Анан жаш баламын, спорт ордосу атайымда тепкич менен чыгат экен сахнага. Биз андай тепкич менен чыккан сахналарда жүрбөдүк да, Ошто жөн эле тегиз эле сахналар болчу. Тепкич менен чыктым дагы анан ырдадым. Ырдап бүтсөм ушунчалык эл кол чапты, катуу кол чапты. Жарык прожекторлор, эл көрүнбөйт, сахнанын чекелери да көрүнбөйт. Анан ырдап бүтүп эле ыраазычылык билдирип, жанагы тепкич менен чыкканым эсимен чыгып калып эле сахнанын чекесинен аттап үрген экенмин. Ошол тепкич жок жерге түшүп анан баягы чукурда жатып калдым. Элдер кол чабып атат, мен турайын десем бутум ооруйт. Баягы тепкичи бул жагында экен. Мен үчүн бир кызыктуу окуя десем болот. Көрсө жаш экенбиз, Бишкекке жаңы келгенбиз. Ушундай окуялар болду. Өзү гастролдо жүргөнү өзү кызыктуу окуялар көп болот. Ушунчалык элге рахмат, жакшы күндөрүбүз өткөн. Жаңымдуу бир клипке кезек берели, андан соң маегибизди улантабыз.
Suyumgu çöp çağırdı. Sezim al canımdı. Yalnızlıktan bildim o bakımdı. Birge yürgün gözümde sağındı. Suyumgu çöp çağırdı. Сиз башыңыздан аябай чыгармачылыктын өзү ысык суугу көп болот деп коет го. Анан балким сиздин балдарыңыз, кыздарыңыз чыгармачылыкка жакындыр. Анан балким өрчү болом дейттир. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Анткени бул жолду сиз билесиз, ысыгы да болот, суугу да болот. Анан балким өзүңүздүн балаңыз болгон үчүн же кызыңыз болгон үчүн аяп бул чыгармачылыкка киришпей эле койсоң кандай болот деп айтасызбы же колдойсузбу? Туура айтасың. Үй бүлөдө 2 кыз, 1 уулум бар. Кызым ырчылык кесипти тандаган жок. Оштогу юридика факультетинде. Ал эми экинчи кызым Айжана ал дагы ырга шыктуу, ырдайт. Бирок университеттин инфакта окуйт. Анан балам 5-класста окуйт. Балам өзүнчө эле ырчы, жылдыз деп койсом болот. Азыр эми интернетте бардык ырлардын музыкалары, минусовкалары бар экен. Ошол ырларды алып алып, кыргызча, орусча, англисче бардыгын ырдап атат, казакча кылып. Бирок эми балама ырчы бол деп айта алам. Мен айта турган оюмду сен айтып койдуң. Анан кыздар үчүн бул кесип татаал. Анткени ал ырчылык өнөрдү тандаса, биздей көбүрөөк кыйынчылыктарды көрбөсүн деген оюм бар. Эми келечеги убакыт көрсөтөт. Өз алдынча ырдап жүрсө деле бул эми жакшы болот. Келиңиз, анда биз дагы бир жагымдуу клипке көңүл буралы, андан соң эфирибизди улантабыз. Жабыққан жанымдың мұңын үзіп, жарқыған жарокер ардағымсың, ардағымсың. Өмірді таянған жүрегімсің, öydüdü ıldıyda öbögümsün.
мындан ары чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Сіздерге да чоң ыраачылык билдиремин. Алдыдагы менин чоң максаттарым ырдалбай калган ырларымды элге дагы ырдап тартуулоо жаңы чыгарма жазсам деген оюм бар. Ырларым элге жакса деген тилегим бар. Менин ырларым менен жаш өспүрүмдөр ата энесин урматтап, мекенди сыйлап, бактылуу өмүр сүрсө, менин максаттарым орундалды деп билем. Дагы бир жолу кыргыз элиме ыраачылык билдирем. Келиңиз анда эфирибизди сиздин жагымдуу музыкаңыз менен аяктайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип билинип билинбей, көзгө илинип билинбей бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Айпери Жусупбек кызы болдум. Кийинки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө. Kırgızstanım önügü össö ber, örkönüm senin aldıda, өлкөбүz өссүн дагыда, өнөрлүү уулдарың барында. Менин өлкөм көркөмдү коз, көргөндүн көзүн суктанткан, менин элим, менин жерим, мейманбыз коногу узатка. Кыргыз деп ырлар жаңырсын, кыргыз деп ыйман айтылсын, кыргыз деп сого жүрөгүм, Кыргызстан сени сүйөмүн. Kırgızstan'ı tınçlıktın mekeni, jelbirey bersin jelegi, Allah'ın bergen belegi, başkanın emne keregi. Kırgızstan'ım sen üçün canım ayabayım, Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım, başkaga seni kalabay. Ermanaz yaşap ötkün jer, Çingiz'i tangtap жазған el, Kımızın sungan kırgız el, Kurmancan çıkkan kemenger. Kırgızstan'ım, 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 Kırgızstan'dık ekenime sıymıktanaman.